Апа кандайсыз? Жакшы отурасызбы? Жакшы, рахмат, жакшы. Жагып атабы ысыган? Аябай жакшы. Аябай жакшы. Кудайга шүгүр. Бул атайын капсула ушул бизде ишканада мануальный терапия деп коет баягы атайын омурткалар менен тракция кылганда кысылып калган нервтерди бошотууда ушундай капсулага салабыз. Бул фитобочка эмес. Бул жерде атайын мындай волна менен ысытылат, толкун. Инфракрасный лучи деп коет. Адамдын организмге эсептелинген ден соолукка только пайдасы бар, ошо күн нуруна барабар жыштыктагы толкундар менен денени ысытып берет. Бүт булчуңдар, тарамыштар, муундарга чейин бошойт. Тоготор жери капсулада бүт булчуңдар, тарамыштар, муундар бошогондон кийин омуртка менен атайын тракцияларды жасаса болот. Ал деген сөз омурткада туруп калган функционалдык блокторду эскиче айтканда жылышып кеткен омурткаларды ордуна коюп, кысылып калган нервтерди чыгаруу өтө жеңил болот. Бул илгерки эле эски Костоправ сыныкчылардын балыктын майы, жылкынын майын колдончу эле го. Ошонун ордуна азыр современный метод бул капсуланы колдонобуз. Вот. Ошол капсуланы колдонгондо Кудайга шүгүр аны 5 жылдан бери колдонуп келатабыз. Дагы бир кошо турган нерсе бул капсуладан кийин ошол кысылып калган нервтерди чыгарып койгондо атайын адам, пациент бейтап режим кармабайт. Кадимкидей эле мурдагы жумуштарын кылып жүрө берет да. Мисалы үчүн белдеги функционалдык блокту ачуудагы мына классикалык техника мына акырын эле мына кетти да, мисалы үчүн чакырып болду. Анан ушу максатка келип түшүп 10 күн. Менде деген 3 жеринде эме бар экен, крыжа. Остеохондрозум бар болчу, давлением бар болчу. Мен 2 жыл ичинде ошону мен нарушение кылып сигнал берди да, мага кайра ооруп баштады. Анан келгениме 2 күн болду. Жакшы, Кудайга шүгүр, давлением дагы нормализовать этти. Буттарым дагы, белдерим да оорубай калды. Ошондо Кудай буйруса дагы бир 10 көрүнүп анан кетем. Жакшы, мен жакшы результат алгам бул жерден. Баарыңарга советую, келгиле, дарылангыла, көрүнгүлө. Assalamu alaikum, мен реабилитолог специалист. Спец-реабилитолог Талант. Менин специм ДЦП жана инсульт алгандар үчүн калыбына келтирүү негизи. Анан ушундай атайын жабдыктар, атайын техникалар менен иштешебиз. Бул техниканын аты артромод для ног деп аталат. Артромод бул буттун жана суставдын калыбына келишине, тизе муун ооруларына калыбына келтиришке багытталган. Бул кызыбыз аты Нурай, 24 жашта, 24 жашта. Келгенине уже 1 ай болду. 1 айда Кудай буйруса жакшы результаттар менен уже бутуна турганы калды буйруса. Андан сырткары айта кетчү аппараттарыбыз бул механическая вертикализация деп аталат. Механический вертикализатор бул атайын ушул ДЦП балдарды тургузганга жакшы жардам берет жана кан айландыруусуна жакшы көмөк көргөзөт. Бизде ДЦП балдары көпчүлүгү жазгандан жана окугандан кыйналат. Атайын өзүбүз жаздырабыз, окутабыз. Атайын мындай мияштар менен суставтарга, колдоруна күч бергенге жардам беребиз. Тонусу бар, спастикасы бар. Основной тонусту жазганга жакшы жардам берет. Жана денени чойгонго жакшы жардам көргөзөт. Ошондой эле бул жактан суставной массаж, лечебный массаж, ЛФК алат, бүт баарын алат. Саламатсыздарбы? Менин атым Сайбан Нурайым. Мен бул жерге келгениме бир жыл боюнуп калды. Жакына 1 жыл болот. Мен бул жерге келгенде эмгекте алчу эмесмин. Эч бир кыймым болгон эмес. Азыр жакшы эмгектеп калдым. Өзүм отуруп калдым. Белимди кармайнам. Өз алдымча кыймылдарды жасап калдым. Мунун үчүн Максат байкеме, Кумар байкеге чоң ыраазычылык билдирем. Жана элдин баарын уш жерге келип шыпа таап кеткиле деп чакырам. Элдин баарын чакырганга мен уже көзүм жетти. Бул жерден элдер көп результат алып кетет, Кудай буйруса. Сиздер көрүп аткан ине сайрунун өзгөчө методикасы да. Буну толук иглотерапия деп атасак дагы туура эмес болуп калат. Комбинированная
рефлексия терапия десек ошол туура болот да. Бул жердеги өзгөчөлүк ийне банкалар менен кошо сайылат. Азыр эми комбинациялык методикалар актуалдуу болуп жатпайбы? Себеби дегенде эски методикалар мурдагыдай бетаптарга таасир бербей калды да. Өзүңүздөр билгендей, азыркы оорулардын 90% стресстен болуп жатканына байланыштуу. Азыр грубо айтканда стрессовый методдор, интенсивный методдор колдонулуп жатат. Мисалы сиздер билесиздер, fire needle сыяктуу методдор, от менен кошо сайылган ийнелер, болбосо токко улап сайылган ийнелер. Азыркы учурда мына сиздер көргөн бул авторский методика, эң эле жөнөкөй патенттоон методика. Муну менен биз 10 жылдан ашык иштеп келип атабыз. Банка менен деле ийнени комбинация кылып саябыз да. Бул жерде биринчиден банкалар ошол коюлган жерлерде микроциркуляцияны калыбына келтирет, майда кан тамырлардын иштесин жөнгө салат. Экинчиден ошо сайылган ийненин таасирин күчөтүп берет. Үчүнчүдөн баарыбыз билебиз, ийне бул темир болгон үчүн организмге суук келет. Банка как раз ошол суукту тартып алат дагы ийненин дарылык касиетин гана калтырат. Ушундай жакшы өзгөчөлүктөр бар. Бул бейтабыбыздын аты Нуриза. Өзү бизге келген маселеси менструальный цикл бузулуп, ошол жерде бир аз гормоналдык нарушение болуп организмде. Айыз циклы, мындайча айтканда айыз өзүнүн мөөлөтүнөн келбей калган, такырда келбей калган болчу. Келбей калган. Мына айтып берсеңиз өзүңүз ошо боюнча. Такыр эле келбей калган, 3 жыл келбеди. Чет өлкөлөргө да чыгып, башка немелерге да көрүнүп келдим. Бирок ал жактан жакшы болбоду, дары укол результат бербеди мага. Бул жерде интернеттен, Instagram аркылуу таап билип келдим. Келгенден кийин 7 күндөн кийин мага результатын берди. Баары жакшы, Аллага шүгүр. Повторный неме келдим, экинчиме. Даба тапканым үчүн ошол жерге келдим. Келиңиздер, көрүңүздөр. Вот массаж менен Массаж аркылуу. Мануальный терапия менен ийне аркылуу ушундай результатка жетсек болот, Кудай буйрса, Массажга кам көрүңүздөр, келиңиздер. Рахмат. Чоң рахмат. Ошол байкелерге, акелерге рахмат, чоң Алла ыраазы болсун. Ушунчалык башка жактардан деле көрдүм, бирок башка жактарда мага дары укол гана сунуштап турушалды. Башка ал дары укол менин денемди бузду, башка нерсени мындай мага жакшы неме бере албады. Уже дары укол деле мага действие бербей калды. А бул дары болгону массаж аркылуу эле, мен массаж ийне ошол немеси менен келди. Результат жакшы үчүн мен повторный эмеге келдим. Туздуу бөлмө атайын пациенттер үчүн неме кылган даярдаганбыз. Бул жерге 10 тонна туз салып туруп, атайын ошондо туздуу бөлмө кылдык. Бул туздуу бөлмө эмне болот, эмнеге пайда деп сурап аткандарга, мындайда бул адамдагы жаман энергияны чыгарып алып кетет. Кара дуба болобу, баягында дубаланган нерселерге ошолорду тазалап алып чыгып кетет дагы, адамга энергия, күч кубат берет да. Баягы биз мыяктан ысытып, ушалап, игла кылып неме кылгандан кийин атайын ушу бөлмөнү жасаганбыз. Анткени аларга мындай чайларды берип киргизип отургузабыз. Кадимкидей эле ошо өзүнүн ушундай формада эле кирип отурушат. Энергия алышат, өзүнө күч кубат алышат. Бул Кочкордун тузу, кыргыздын тузу, кыргызга пайдалуу дегенде эле ошо кыргыздардын тузу да. Чет мамлекеттен, Анталия, анан башка бир мамлекеттерден аппак туз алып келип атабыз, анан мында болуп атабыз дегендерге караганда 10 эсе жакшыраак. Бронхит, астма ооруларына аябай жакшы бул. Кыргыз барларга аябай жакшы. Жүрөгү слабыйларга аябай жакшы, давлениясы барларга да аябай жакшы да бул. Бел талуу уюу ооруп калабы? Оң тарапка тартылып калат экен, бирок оң тарабынан башталганда сол тараптан азыркы моментте сол тарапта оорутат да. Анан могу жерде мочевой пузырьга да берип калат экен кичинечи. Туалетке туалетке тез бардырып коет да. Могу жерде кичине бар экен, протузия. Начинающий грыжада оозго ачуу келбейт да. Редко келип калат, алар деле ошо өттүн көйгөйү да кичине. Кээге даганда колдор чымырап, кулактар дың деп коет экен, баштары ооруп калат. Ички органдарга жакшы питание жеткизип бере албай атат да. Но белде, основно белде тал уюп ооруп калат экен. Силер бел мененче келдиңерби көйгөй? Аны буну лечение кылып койсок болот.
оң келсеңер Кудай буйрса жакшы болуп каласыңар да. Региондордон келгендер өздөрүнүн жатаканасы бар бул жакта. Ошо жатаканага жатышып өздөрү тамак кылып жешет. Куроттобудай эс алышып жатып үйүндөгүдөй десем болот. Биз биринчи кезекте омуртка проблемаларына байланыштуу грыжа, протрузия, смещение, сколиоз, лордоз, кыскасы бүт омуртка муундарына, анан жалпысынан кол бут муундарына дагы артрит, полиартрит, артроз, коксартроз, гонартроз ушул ооруларга байланыштуу процедураларды өткөзөбүз. Анан бул биздин команда арабызда мына 20 жылдан ашык ушул багытта кызмат кылгандар бар. Өзүңдөр билгендей мына Максат өзүбүздө мына Абдрасулов, Костоправ биздин бул жакта жаңы муун өсүп келатат мынакей. Арасында күчтүү реабилитолог талант жаңы кошулду бул жакта. Жанарбекти билесиздер, мына жакта Айбекти уже таанып калдыңыздар. Биз менен 3-4 жылдан бери чогуу жүрөт. Мына Жумадыл уже кошулганына 2 жыл болду. Кыздар дайыма биз менен бизди колдоп бу жакта көйгөй болсо келиңиздер. Биз кызмат кылганга, жардам бергенге даярбыз.